Ала тоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосо кучактайм ой кырларын нурга кошо улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, ушундай мекенди даңазалаган, Кыргызстаныбызды дүйнөгө даңктаган ушундай сонур менен бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Урматтуу мекендештер, ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарындагы унаа базарына келдик. Бул чыгарылышта сиздерге жол боюнда сатылып жаткан, тактап айтканда срочно сатылуучу унаалар менен тааныштырабыз. Андыктан назар салып күзөтүп туруңуздар. Бүгүн күн аябай ысык. Бирок ушундай ысык болсо да бүгүнкү базарда эл аябай көп, сатуучу көп, ошондой алуучу көп. Сиздерге баа кандай болуп калды? Бүгүн 22 май, күнгө ишемби. Билчеттен сиздерге аралап көрсөтөйлү. Мен трассага жакын чыгып калдым. Бишкектеги унаа базары Бишкек Карабалта унаа жолунда жайгашкан, соңкулукта жайгашкан. Ишемби күнү негизи бул жерде жолдун боюнда унаа көп болот экен туугандар. Азыр билчеттен көрөбүз. Ушул сиздер көрүп турган унаалар бүт баары сатылат туугандар. Аралап билчетинен көрсөтөбүз. Биринчи сиздерге мына ушул жол тандабас унаасын көрсөтүү менен баштаймын. Жол боюнда турат. Toyota Land Cruiser унаасы. Кара түстө аябай жакшы унаа, жол тандабас. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон унаалар. Ушул джип машинасы. Азыр биз сиздерге маалымат кагазчасынан окуп көрөйлү. Toyota Land Cruiser 90 дейт. Жылы 96, механика коробка. Объем 3 экен. Дизель окшойт, Д деп жазып коюптур. Баасы $4000. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Toyota Land Cruiser Jeep унаасына кызыккандар. Мынакей. 1000. Мо Passat'ты билелчи, Passat канча экен? Срочно дейт. Volkswagen Passat жылы 88, коробка механика, 1.8 объем, 100 000 сом экен. Арзан экен. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Passatка кызыксаңыздар, насыптырды. Бир сыйра айланып көрөйлү. Абалы кандай? Сыртка абалы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жакшы эле. Бул жерде Audi унаасы турат. Audi A4 деп айтса керек. A4. Ооба. Audi A4. Жылы 97 экен. 97 000 километр пробег. Коробка автомат. 1.8 праворуль. Перевозной двигатель экен.
Басы 160 мың сом. Экрандағы телефон арқылы байланышыңыздар. Күміш түсті Audi ең соңғы ұна. Так, Вантаус. Honda Odyssey. Minivan. Ақ түсті сон ұнаған. Сыртқы авалы жақшы. Көрініші жақшы. Қараңыздар. Көрөйлі. Жылы 2002, 2.3 объем. Автомат коробка. $4,5 мың сұрап жетат басы. Экрандағы телефон арқылы байланышыңыздар. Кеми болса керек. Мұны қараңыздар. Жолдың бойына қатар тізіліп, шындай срочно ұнасын сатқандар бүгін келіп алған. Негізі ең главный базар ертең воскресенье күні болады. Ошында болса да сіздерге көрсете кетейлі. Балким сіздер бұл шығарылыштан көріп бір ұнанын иесі боласыздар. Ну, Subaru'nu көрелші, Subaru. Subaru автоунасы. Жақсы ұна екен. Қараңыздар, титановый диск. Өте сон. Левый руль. 2007 екен. Автомат коробка, 2.5 объем, экранна телефон арқылы байланышыңыздар. Тілекке қаршы басын жазбаптыр да. Договорный бағада дейді. Сіздер емес пе? Татайм бе? Но Матисті да тартып көрчек. Матис 2. Матис бирок Бишкекте biraz азыраак екен. Біз Ошто тартып жүргенде көп болчу Матис. Матистин жылы 2007 механика 140 мың сом дейт. Телефон арқылы байланышыңыздар. Кореявы? Корея. Кондиционер бар да? Кондиционер жоқ па? Мен білгенден корейский Матистерде кондиционер болчу эле. Матис 2 кондиционер жоқ екен, бирок абалы жакшы эле экен. Салондагы бир сыйра көрүп коелу. Механика коробка. Ступка бололу. Түш бересиз, чалыңыздар, кем болот экен. Ол жерде Тико турат. Тиконун баасын жазып көрөлүчү. 55 мың сом экен. Ошол Тико 55 мың сом экен. Оштун номеринде 02. Так, жылы 96, механика коробка. Экрандагы телефон аркылуу чалыңыздар, байланышыңыздар. Nexia автоунасы. Nexia 1. Nexia'nın birinci kuzovdagi markası dagы жакшы дейт. Көрөйлү, алмашуу жолу бар экен. 98 экен жылы. 8-10 расходу бар, 120 мың дейт. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Nexia унасы. Бул жерде бир Nissan Sefiro турат. Өтө жумшак, мягкий машина да ошо. Nissan Sefiro. Права руль, оң рулду. Мынанын сырткы көрүнүшү жакшы. Ээси жок, бирок ичине көрсөтө албайм. Сиздерге маалымат кагачасын көрөйлү. 362 мың пробег бар екен. Жылы 2000, 2.5 объем, $2900. Ушул телефон аркылуу чалыңыздар, байланышыңыздар. Nissan Sefiro.
Bir Seshka turат tuğanlar. Kara tüstü. Seshka unası. Titan disk. Жақсы екен. Көрөйлү. Так. Жылы 94. Механика 5 ступка. Объем 1.8, 180 000 сом дейт. Экрандағы телефон арқылы байланышыңыздар. Mercedes Seshkaға қызыққандар. Бұл қандай ұна екен? Башқаша ғой, қараңыздар. Бұл ұнаның маркасының білбейткен, азыр көрелікше. Жол таңдауысына кіріп кете тұршык бұл дағы. Көрелі. Так. Chrysler екен. $3500 дейді бағасы. Телефон арқылы байланышыңыздар. Трасса 8 литр дейді. По городу 11, объем 2.4, жылы 2004. Қандай сақсағал, жақсы бе? Düşü бересіз бе басынан? $200 düşü береркен. Башқа чауына екен, қараңыздар. Chrysler. Subaru unası hatchback kızıtı. Қараңыздар. Өте экономичный машина. Subaru. Малматыны көрөйлү. Так. Subaru 99 екен жылы. Коробка автомат, 1 объем. Абал жақсы дейді. 135 000 сом. Ступкасы дағы бар. Кем болады екен туғандар? Экрандағы телефон арқылы чалыңыздар. Так, дағы аралап көрөйлі. Қандай ұналар шықты. Ол Nissan'lı қараңыздар. Nissan автоунасы. Сонына седан екен. Малымат қағашасынан көрөйлі. Nissan Primera дейді. Жылы 2000, 2 куб, дизель екен туғандар. 170 000 сом. Экрандағы телефон арқылы байланышыңыздар. Дизель болса бұл ұна демек экономичный ұна. Volkswagen Golf. Абалы жақсы екен, сыртқы абалы. Volkswagen Golf ұнасы. Golf 392 1.8 мономотор екен, 5 ступка, коробка механика, окончательный 110 000 сом. Гидравлика, экрандағы телефон арқылы байланышыңыздар. Окончательно 110 000 сом. Volkswagen Golf. Golf'in жанында Passat B3 универсал кузовта. Бұл базарға шығып тұр. Passatқа да қызыққандар көп. Анша-мұнша комментарийге жазып қалышат. Білейлі. Passat B3 жылы 90 1.8 объем 155 000 сом дейді. Гидравликасы дағы бар екен. Экрандағы телефон арқылы байланышыңыздар. Кем болауы байке? Кем болауы? Түші бересіз, де? Кем болады кен? Бұл жерде дағы бір экономичный ұна тұрады. Mitsubishi Space Star. Көрөйлі. Жақсы ұна. Mitsubishi Space Star 245 000 пробегі бар екен, 2003 жылы.
механика 1.3 объем 6 GT 240 миң сом дейт баасына. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар 999 09 39 99. Мына адамдар ушундай телефон номер көтөрөт. Бүт баары 9 экен, караңыздар. Мен жол боюн бүтүп калдым. Силерге тегиз стоянкадагы турган сатылуучу унаалардан дагы бир экөөсүн аралап көрсөтөйүн. Жолдон абайлап өтөбүз. Токтоп туруп өтүп кетейин. Көрдүңүздөрбү? Бир дагы жол бербейт. Бирок мен дагы проблем бузуп койдум, себеби пешоход жок жерден өттүм. Так, бул жакта эмне унаалар бар, көрөлүчү. Могул жерде бир Odyssey турат. Honda Odyssey. Левый руль. Минивэн. 7 орындуу уна, 6 орындуу уна. Жылы 96, 2.3 объем. Баасы 185 миң сом дейт. Ушул телефон аркылуу байланышасыздар. Odyssey'nin жанында бул жерде Honda не бул? Honda Accord, да? Honda Accord унаасы. Вот, көрөлү. Кып-кызыл цветте. Абал өтө жакшы уна. 98 экен жылы, 1.8, 240 миң сом дейт баасына. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Салонун дагы бир сыйра көрөйлү. Коробка механика экен. Пробег канча бар беке? 300 миң километр пробег, а? Жакшы. Чалыңыздар Honda Accord'ко кызыксаңыздар. Мынакей. Ассаламу алейкум. Мынау унандагы көрөйлү. Toyota eкен. Toyota Corolla. Правый руль екен. Маалыматыны көрөлүчү. Toyota Corolla. 141 миң пробег, жылы 97, объем 1.6. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар $3400 дейт баасында. Чабарман каналы. Чабарман каналы. Көрүп турасызбы? Көрүп турабыз. Лайк басып, коммент калтырып туруң. Дагы көрөйлү. Улантайлы. Туғандар, сіздерге мынау ушул ак түстөгү Audi унаасын көрсөтүү менен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Audi S4 жумшак, мяккий унаа. Audi бир убактары өтө мода болгон, легенда болгон. Кыргызстанда бардык аймактарда көпчүлүгү Audi унаасын кызыгып айдашкан. Азыр деле бул Audi өзүнүн авторитетин жоготпой келет. Жылы 91, механика 2.3, 125 миң сом окончательно дейт. Айтылыш баасы, берүү сатуу баасы ушул экен. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Мынакей урматтуу чабарман көрүүчүлөрү, биз менен болуңуздар. Биздин чыгарылышты ар дайым көрүп туруңуздар. Лайк басып, комментарий калтырып туруңуздар. Görüşkünce.